Ассаламу алейкум, урматтуу Москва жергесинде жашоо эмгектенип жаткан мекендештер, амансыздарбы? Бизнеске кызыккан, акчаны кармап турган, эмне кылсам, каяка жумшасам, кандай кылсам деген адамдарга өтө керектелүүчү, жакшы видео болмокчу. Андыктан группалар менен таратып, жакшы комментарий күтүп калам. Негизи метронун жанынан помещение алып, биздин мекендештер самсакана же башка нерселер иштетип баштаганда, баалары, арендасы бир 40 квадрат метрлик кичинекей жердин баасы 380 миң, 350 миңден ылдый жерди мен көрбөдүм чындыгындачы. Бардык жак кымбат, бардык жер асман баасы. Азыр биз тарта турган бул жер арзандыгы менен айырмаланды. Мурда ушул 1.2 миллион деп баасы даяр бизнес кылып чыгарган экен. 750 миң акчасы менен келгенде бербей коюптур туугандар. Боло турган жери 800 миң. Алмаштылуу жол даган жок, коюп берүү жол даган жок. Шытыр акчага алмаштырам деп атат эжекебизчи. Бул жерди алып иштетип баштаганда эле Раяна деген бир чайхана ачты эжекебиз. Андан видеого тартып чыгарыптыр башкаларгачы. Ошол Раяна деген чайхана чыгып калып, бул жакты ошол иштеткен балдарга коюп берген экен. Выручкалар түшүп кетип, минуска түшүп кетти да, кыскасын айткандачы. Аны эки жакты иштете албай, бир жакка эле жанагы ишти баштайын деп, кыскасын айтканда бул жер даяр бизнес болуп сатууга чыгып 750 миңге берилбей койгон жер ушул жер. Квадрат метр 36 квадрат метр, 1 жылга гарантиясы менен ачылган экен туугандарым. Негизи договордо 140 миң экен оплатасычы. Метронун жанында, бирок азыр метродан көргөзөм. Метронун 7 метр берди. Эжекебизге 120 миңге айына оплата кылып сүйлөшүптүр. Ишо мына декабрь айы төлөнгөн. 15-не чейин дедиңизби? 15 чейин төлөнгөн. Дальше жанагы иштетсеңиздер болот. Эжекенин ИПсы бар. Ошол ИПда иштесеңиздер дагы болот. Кааласаңыздар өзүңүздөр ИПыңыздар менен келип иштеп, жанагы иштетсеңиздер дагы болот. Бул жер 4 жагы стена болгон жерден алып эжекебиз иштетип, ушунча даражага алып келиптир. Бул жерде холодильниктер бар. Бунун баары рабочий иштеп аткан холодильниктер. Мына грильный аппараты бар. Грильный аппаратты дагы чоңураагын алсаңыздар дагы жакшы болот. Метронун алдыда адамдар ар дайым нары бери өтөт. Тим более могу метро Маринодо мигрант деген аябай көп, бул жерде билесиздер. Бул жерди алган адам толко шаурма менен иштетсе жакшы болот да. Неге дегенде, мен оюмча мына бул жердин администрациясы самсаканагадан жол бербесе керек, возможность бербесе керек. Неге дегенде, бул жерде самсакана бар. Чайханагадан болбосо керек, чайхана дагы бар. Бул жер шаурмакана менен иштетсе аябай жакшы болот. Шаурма, выпечкалар, башкалар кылыпчы. Азыр мен эми көргөн билгенимди айтып берейин бардыгына. Мына ушулар бардыгы кылат. Булардын бардыгы жаңы 1 жылдык гарантиясы менен бар экен да. Документтер полный бар дейт. Могу вытачкадан күчтүүсүн койгом дейт. Полный бардыгы. Негизи 1,5 миллионго жетпеген акча власть эттим эле дейт. Туугандар, микроволновкасы бар экен. Жанагылары бар экен, мына темир тезек дегендей. Мына сатмус дейбизби? Полный ызычуу бар экен. Кыскасын айтканда ошол выручкалар түшүп кетип, эжекебиз сатууга койду. Мындай чай ичип отурган жерлери бардыгы ушундай. Айнектерден өзү коюптур, полный. Жакты. Могу жакты көргөзүп болду элек. Бул жагы эми склад сыяктуу да. Ушул жактан заготовка анамналарды кылып дегенде, бул жагдан бир холодильниги бар. Билесиздер, коңго мындай жанагылары кондиционери бар экен, көрдүңүзбү экен? Кондиционери бар экен. İşte bunu сурап коюш керек экен, бирок бул жерде сая турган жанагылары туугандар, бул жерде канализация кичине проблемалар окшойт. Суу пуу жок экен. Бул жерден дейт 2 бачок 10 литрден суу алып келип берсе дейт, дворниктер алып келип берет экен. 100 сом берип коет элем дейт. Анан жанагындай жугунду жанагы суулардан өздөрү жанагы дворниктер өздөрү алып кетет экен бул жеречи. Анан могу нерсени коюп коюптур. Мага эң жаккан жери бул ичи жанагындай экен. Кипитилик дейбизби, эмне деп коет элек? Тифал сыяктуу экен да, мына. Жерден рукча этип коесуң, суу ысып турат. Мына. Көргөзүп болду. Сууну куюп коесуңдар, кыскасын айтканда, ылымылык болуп, суу ушундай жерден турат. Келген адам кол полун жууп, кеңири жанагыса болот. Туугандар, колдон келишинче толук информация берүүгө аракет кылам. Андыктан жана нито жазып жүрбөгүлө. Грязный суу бул жагы түшөт туугандар. Жанагы бересиздер. Анан эң кызыктуусу мындай болуп айнектер полный жабылат. Эмне деп аталат мунун атына? Эмне деп коет? Нахыл жабылат полный. Айнеги, нарлар полный жабылат. Эгер жабыш керек болсочу, бул жерде калган адам 24 саат иштетсе, өтө жакшы болот дейт. Адам ар дайым өтүп турат экен, көрүп атасыздарбы? Молор 15 чейин туруш керек экен, жалдар жулдурларычы. Бул жагынан чыкканга болот. Мына. Чыкса болот. Бул жак ушул жактан чыгат окшойбуз.
Жолду бою мына көрүп атканыңардачы, жолду бою парк болот окшойт мына жер менимчечи. Адамдар өтүшүп көр тастары. Жолду бою. Бул жагынан кирсеңер дагы болот мына. Бул жагынан дагычы. Анан о көрүп тастарбы? Шаурманы тарелка деп турабы? Ошону мына бул жакка коем деп алган экен да жакебизчи. Жана шрифттерини мындай чыгарып кылып, типа мына табак кылып турат го. Ошол сыяктуу койсонан койдурат экен. Чоң кылып коюп, ишти баштаса болот. Метро мына Маринон 6-чыбыкты. Бул метролордо эмнелер бар? Мына Курут деген кыргыз магазин бар. Нарада Бишкек деген дагы бир чайхана бар экен. Маринский пассажда мен Азия Стор тартып жүрөм. Кийим магазиндер бар. Step Cross деген, Коржон деген. Көп нерсе бар эми кыскасын айткандачы. Элдин биздин кыргыздар көп элешет. Бул жакта дагы бир чайхана тартканмын. Кыскасын айтканда туугандар полный ызычуу бар жер туугандар. Мен оюмча толук эле маалыматты айттым. Алмаштыруу коюп берүү жолдору жок. Срочно сатылат бул. Бул эми жетишкендики. Бул эми кимге жанагы пешенесинде бир жанагысы болсо алып калат негизи чындыгапчы. Мага жакты. Самсаханага болсо зор болот эле деп сразу эле айттым, бирок самсаханалар бар экен да. Анан жанагыга рухсат бербей койду деп айтты. Тандыргачы. Андыктан шаурмахана иштетем дегендер болсо, ушул тармакты билгендер болсо, суши-пушиге дагы жакшы эле жер берсен, а? Сушиге дагы зор жер. Какой-то арзан суши бир нерсе жазып, мерге мен оюмча обязательно могу жерге жанагы кофе аппарат коюш керек мына жергечи. Көрүнө турган жерге. Кофе аппарат коюш керек. Выпечкаларды өзүңүздөр ушул жерден алган адам өзү бышырып койсо өтө арзан болот. Прашки деген ит бекер эле жана кылып сатсаңыздар болот да. Өзү негизи алып келип бере турган адамдардан бар деди да, бирокчу өзүңүздөр бышырып сатсаңыздар өтө жакшы болот. Мында грилдер катуу кетет. Грилдер негизи катуу кетет го. Грилдер деле 350 сомго ошондой эле алынат экен толуктарчы. 600дөн сатылтабы ошондой. Плюс да кыскасын айтканда туугандар, толук маалымат бердим деп ойлоймун. Калганына чалып байланышып, келип, сүйлөшүп, көрүшүп, договорлорду көрүп, наркы бир кылып анан аласыздар туугандар. Мен чыгарсам эле алып кетпейт. Алган адам, алатын адам полный текшере тургандарына алып келип текшертиргизип, так кылып алып жана кылат да эми. Биздин иш элге чагылдырып чыгарып берүү. Көп сүйлөп койсок, туура эмес сүйлөп койсок, жанагы жазып отурбайсыздар, Telegram группамадан катталып коюңуздар. Ушул Москвада жумуш издегендер болсо, квартира наркы беркилери боюнча элдер жазышып атат. Карап көрүп жана кыласыздар, катталып коюңуздар. Кыргыз авто деген дагы бир каналым бар, ал жакадан катталып коюңуздар. Машиналарды бекер сатып, бири-бириңиздер менен сүйлөшүп отурсаңыздар болот. Бекер машиналар тартып атабыз биз каналдарга. Көрүшкөнчө туугандар, канал катталасыздар. Ассаламу алейкум. Толук так маалымат кылып, билгенимче, көргөн билгенимче айтып берип, мындай кызыктырышка аракет кылам. Билгенди айтыпчы негизи мындай. Жакшы эле жер экен, бирок стоит эле жер экен, бирок көрүшкөнчө. Анан дагы мекендештер кимдир бирөөлөрдө кирди чыкты маселелери болуп, ишеништүү адамдарды таппай жаткан болсоңуздар, мен ушул жерге Сүйүн агамдын номерлерин коюп койгонмун. До конца айдайт, келгенден кийин 3 айга коюп берет, чыкпай туруп, чорныйдан базадан текшерип берет. Ушул окшогон 7 орундуу Альфард Сиеналар менен чыгып келесиздер. Сүйүн кирди чыкты ушул жерге коюп койдум.